Бишкек шаары Ак Ордо 3 конусунан дагы бир үй сатууга чыкты. Ички ремонттору сонун жасалган видеонун жүрүшүндө өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Так дарегин айта турган болсок, Ак Ордо 3 конушу Бештерек 18-көчө 9-үй. Ушундай көчө тарабы пескоблок менен тосулуп, дарбаза калиткасы орнотулган. Анан айта кетчү нерсе, суу свети бар, интернет кабелдери тартылып келген. Анан жакынкы күндөрдө газ канализация дагы келет. Анан ушул машинаны дагы сатып алсаңыздар болот. Солярис 2017 жылкы 1.6 объемдо бензин автомат коробка. Бардык документтери так таза колдо. Өзүбүздүн кыргыз бир туугандардын атында экен. СТС, ПТС бардыгы бар. Жүрүңүздөр. Ичин дагы бир катар көрсөтөйлү. Ушул кире бериш жайында бул жагында бир 2-3 уна токтоткону кенен орундук бар. Кудай буйрса бул жагын жан тарабын арка кылып, же болбосо ушул жерге брусчаткасын басып койсоңуздар сонун болуп калат. Анан бул жагында кошумча курулуштары бар. Ошол кошумча курулуштарды бүтүргөнү бул жакта жыгач материалдар дагы турат, сиздерге дагы калтырылат. Баасы $150.000 сүйлөшүү жолдору бар. Бир аз түшүп берет. Анан жеринин жалпы аянты бул жагы 23, бул жагы 20 болуп, 4 сотуктан ашыгыраак. Документи так таза колдо. Чегарасын бир катар көрсөтүп коеюн, бул кошуна менен болгон чегарасы ушул пескоблоктон тарта түп-түз ошол пескоблоктон бери сиздерге карайт. Бул жагында дарактары дагы бар экен, 2 черешнясы, бул жагында 3 түп алмасы, 1 түп өрүк, бул жагында дагы бир кара өрүк сливасы бар экен. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Баасын айттым, мынакей бул жакчагы 1 метрдей аралык бар үйүнүн жан тарабынан. Андан ары үйдүн ичи менен дагы сиздерди кенен тааныштырайлы. Үй ылай кирпичтен тургузулган, фундаменттери бийик. Анан ички ремонту дагы сонун экен. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине бир катар кирели. Мынакей бул жагында топкасы жайгашкан. Топкасы мынакей көмүр менен жылыйт экен. Көрдүңүздөр, Анан бул жагында ошол жамгырдын, кардын суусуна турба түтүкчөлөрү деле коюлган. Үйүнүн асты бул жер тепкичтери, анан үстү навес болгон. Анан бул жагында кошумча ушундай жашылдандыруу аянтчасы бар. 2 түп алчасы, анан бул жагында роза гүлдөр отургузулуптур, жашылдандыруу аянтчасы. Жүзүмү дагы жаңы коюлуп, жаңы өстүрүлүптүр. Жүзүмү буюрса быйыл түшүмүн алсаңыздар болот. Үйдүн сырты жылуулан элек, кааласаңыздар үйдүн сыртын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Ылай кирпич менен болгон үчүн жылуулаган эмес. Ушундай кире бериш жайы пластик эшикте 2 канаттуу кире бериш жайы. Бул жакта гардеробный шкафтары, күзгүсү, анан кийим иле турган вешалкалар. Оң тарапта биринчи эшикке кире турган болсок, мынакей. Бул жак жуунуучу бөлмө, душ, ички ажаткана, раковина, стиральный машинасы. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине бир катар кирейли. Киргенде эле бул жер коридор, ушул кухня катары колдонулат. Оң жак жагында ушундай кухня мебелдери, раковинасы, анан суу фильтрлери дагы коюлган. Бул жагында газ плитасы, көрдүңүздөр, сонун угловой жайгашкан. Холодильниги, бул жагында чай иче турган столдары, эс алып олтура турган диваны, потолоктору бийик, натяжной евроремонт болуп жасалган. Кичи лампалары, андан ары люстрасы дагы коюлган. Обойлору дагы өтө сонун экен, Ушул жер коридору, мынакей, көрдүңүздөр, кенен болгон коридор. Бул жагында кондиционери дагы бар экен, пластик терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган. Анан бул жагында кенен болгон ушундай зал бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун ремонт экен. Потолоктору бийик, 2 чоң пластик терезеси коюлган, 2 чоң жылытуу батарейкасы коюлган. Ээсине чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Ушул үйдө эмне эмерек, эмне мебель болсо, бардыгы эмне бытовой техника болсо сиздерге калтырылат. Анан үйдүн ээси төшөктөрүн, идиш аягын, кийимин алып эле чыгып кетет экен. Анан бул жакчагы детский бөлмөсү, көрдүңүздөрбү? Жаркырайт ремонту. Сонун. Кудай буйрса ушундай ремонтто, ушундай жакшы үй бардыгыбызга насип кылсын, Бул жакчагы ата-энелер уктоочу бөлмөсү, 2 кишилик диван турат, пластик терезеде люстрасы коюлган, обойлору дагы жакшыларын тандап коюптур. Баасы $150.000 сүйлөшүү жолдору бар. Жери таза 4 сотуктан ашык, документалий. Бардык документтери так таза колдо. Кызыл китеп, договор купля-продажа, техпаспорт, анан көчөсү дагы бардык жарыктандыруулар орнотулуптур. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, лайктан басып, комментарийден жазып, дос, тууган группага бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.